Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахи, алхамдулиллахи, вассалату вассаламу аля расулиллах. Урматтуу бир туугандар, тажвид сабактарын улантабыз. Бүгүн китебибиздин 6 бабы калкала деген теманы окуйбуз. Калкала деген эмне? Эмне үчүн тажвид алымдары мына ушул темабызга калкала деген атты тандап алышкан? Тилдеги мааниси титиретүү, термелтүү. Титиретүү, термелтүү. Мына ушундай мааниде которулат. Илгери арабтар айтышкан экен: "Такол калатил кидру ален нар." Казан оттун үстүндө калкалы болду деп айтышкан. Бул дегени баягы 3 таштты коюп, үстүнө казанды коюп, сууну куюп, от жаккан кезде, суу ысып кайнаган кезде ошо казан калкалы болот да. Казан титирейт. Бир ордунда туруп титирей берет. Өзгөчө ташы кыйшак коюлуп калган болсо мына ушундай болот. Буну кээ бир адамдар көрсө керек жашоосунда. Мен да буну өз көзүм менен көргөм. Казан эмес, азыркы эле заманбап жылыткычтардын үстүнө идишти коюп, ошо идиштин түбү кыйшак болчу. Ошондо ушундай болуп титиреп эметкенин көргөм. Мына ушул калкала араб тилинде ушундай мааниде. Ал эми тажвидтеги мааниси да тилдегиге окшош. Тажвидтеги мааниси калкала тамгасы сүкүндүү болуп келген кезде аны титиретип окуу, калкала кылып окуу. Калкала тамгалар кайсылар? Тамгалары 5. Кутбу жаддин. Чачыратып айтсак, коф, то, ба, жим, дал. Мына ушул 5 тамга сүкүндүү болуп келген кезде ушуларды титиретип калкала кылып окуйбуз. Мына ушу 5 тамга туугандар махражына тийген кезде, чыгар жайына тийген кезде дем дагы, үн дагы чыкпай калат. Үн дагы, жел дагы чыкпай калат. Бардык махраж толук жабылып калат. Ошо жабылып калган махражды ачып жиберүү менен калкала аткарылат. Калкала ошондой жол менен аткарылат. Азыр буну мисалдан көрөбүз. Мына биринчи катардагылар жөнөкөй гана тамгалар, калкала эмес. Азыр айырмасын билебиз. Мисалы ан. Мына нун тамгасы тил махражына тийди. Тийгенден кийин кайра тилди алган жокпуз. Ане деген жокпуз. Ага алыштын кажети жок. Махражына тийгенден кийин болду, нун аткарылды толук. Ан үн чыгып атат. Үн токтоп калган жок. Үн токтоп калган жок. Чыгып атат. Аз үн чыгып атат. Зайдын үнү. Аз. Синдин үнү. Ас махражына тийгенден кийин үн да чыгып атат, жел да чыгып атат синде. Ас. Залды айтсак, үн чыгып атат. Махраж жабылып калган жери жок. Аш. Шиндин үнү чыгып атат, жел да чыгып атат. Аш. Ал эми төмөндө калкала тамгалары сүкүндүү болуп келген кезде махраж толук жабылып калат. Мисалы ак. Көрдүңүздөр? Ак. Кайра махражды ачабыз. Мына ошондой жол менен калкала аткарылат. Акко. Себеби бул махражына тийгенден кийин кайра ачпай койсок, анда коф тамгасы ачык айкын билинбей калат. Кофпу, коф эмеспи. Ошондуктан сөзсүз бул тамгалар сүкүндүү болуп келген кезде калкала кылыныш керек. Ак деп эле койсок, мисалы кул аузу би роббил фалак. Сиздер деле байкабай калдыңыздар, туурабы? Кофпу, коф эмеспи. Ошон үчүн калкала болуш керек. Кул аузу би роббил фалак. То тамгасы ат деп койсок болбойт. Ат махраж толук жабылып калды. Ошо жабылган махражды кайра ачып коюш менен калкала аткарылат. Атто. Ба тамгасы аб. Мына эки ерин жабышып калды. Аб. Ачпасак бабы же мимби билинбей калат. Аб. Ошондуктан кайра эки еринди ачып жиберебиз. Абе деп. Жим тамгасы да ошондой. Махраж жел да, үн да чыкпай толук жабылып калат. Аж. Кайра ачканда ошо калкала пайда болот. Ажи. Дал тамгасы да мына ушундай. Айтсак ад деп токтоп калабыз. Ошон үчүн аде деп калкала кылышыбыз керек. Демек ошо махражына тийгенден кийин үн дагы, жел да чыкпай толук жабылып калат калкала тамгалары тийгенде махражына. Мына ошол кезде кайра махражын ачып жиберебиз. Ошондо калкала пайда болот. Мына ошо калкала пайда болгон кезде калкаланын даражалары болот. Калкаланын 3 даражасы бар. Чоң калкала, кичине калкала, орточо калкала. Кээ бир алымдар калкаланын 2 гана даражасы бар деп айтышат. Чоң калкала, кичине калкала. Кээ бир алымдар чоң калкала, кичине калкала, орточо калкала да бар дейт. Азыр биз ошо 3 даражасы бар деген алымдардын мазхабы боюнча окуйбуз. Чоң калкала.
Чоң калкала дегени күчтүүрөөк деңгээлде кылынат, катуураак калкала кылынат. Качан ошо чоң калкала болот? Таш титүүдөн токтосок. Таш титүү калкала тамгасынан токтосок. Бул жерде 5 калкала тамгасынын мисалы. Кофтун мисалы бил хакка. Бил хакка деп эле койбостон бил хакка. Эки коф экендигин билдиребиз. То сөздүн аягында таш титүү болуп келбейт. Бага өтөбүз. Ватаббе. Таббат яда аби лахабин ватаббе. Ватабе деп эле койбостон ватаббе. Чоң калкала деген ушу. Жимдин мисалы илал хаджи. Далдын мисалы ашадде. Ашадде. Ашаде деп койсок чоң калкала болбой калат. Ашадде. Орточо калкала сүкүндүүдөн токтосок. Сүкүндүү тамгадан токтосок орточо калкала болот. Бул орточо деңгээлде кылынат, катуу эмес, жеңил эмес. Кофтун мисалы Кул а'удhu би роббил фалак. Ал фалак. Тонун мисалы мухито. Мухито. Банын мисалы ма агна анху малуху ва ма касабе. Касабе. Жимдин мисалы ал бурuje. Далдын мисалы лакануде. Лакануде. Сүкүн эки түрлүү болушу мүмкүн туугандар. Чыныгы сүкүн болушу мүмкүн же токтоо себебинен сүкүн болушу мүмкүн. Экөө тең эле калкала кылынат. Акыркысы кичине калкала. Көк түс менен боелгонун калтырып туруңуздар. Кичине калкала бунун эрежеси сүкүндүн улаган кезде. Сүкүндүү калкала тамгасын улап кеткен кезде токтобостон. Ошондо ошол сүкүндүү калкала тамгасы жеңилирээк калкала кылынат. Кофтун мисалы холакона. Холакона. Тонун мисалы матолаил фажр. Матолаил фажр. Банын мисалы хаблум мин масаде. Хаблум мин масаде. Жимдин мисалы лияджал. Лияджал. Далдын мисалы садрак. Садрак деп эле койбостон садрак. Ал эми көк түс менен азыр окуйбуз. Бул жерде мына көк түс менен турган сөздүн аягында болуп атат сүкүн. Бирок улап кетип атабыз. Демек бул кичине калкала болуп калды. Лам юхлака мислуха. Тонун мисалы тусақиту алейки рутабан жания. Банын мисалы янқалиб илейк. Жимдин мисалы фахруджу минха. Фахруджу минха. Далдын мисалы валақади зайянна. Мына сүкүндүүдөн улап кетип жатабыз. Ал эми ушул эле сөздөр кээде орточо калкалада болуп калышы мүмкүн. Качан ошо сөздөн токтосок. Түшүнүктүүбү? Мына бул жагын окуп көрөлү. Юхлака. Орточо калкала болуп калат. Улап кетсек жеңил калкала болуп калат. Түшүнүктүүбү? Юхлака. Бул Фажр сүрөсүндө келет. Аллати лам юхлака мислуха фил билад. Бул жерден токтобой эле кеткениңиздер жакшы. Себеби юхлак деп токтосок мааниси өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мислуханы сөз кошуп айтыңыздар. То тамгасы тусақит окуйлу. Тусақито деп токтосок орточо. Тусақито алейк деп улап кетсек жеңил калкала. Янқалибе токтосок орточо. Янқалибе илейк жеңил. Фахруджи орточо калкала. Фахруджу минха кичине калкала. Валақади орточо калкала. Валақади зайянна кичине калкала. Чоң калкала качан болот экен? Таш титтүү калкаладан токтосок. Орточо калкала качан болот экен? Сүкүндүүдөн токтосок. Кичине калкала качан болот экен? Сүкүндүүнү улап кетсек. Мына ушул гана. Азыр болсо китебибизди окуп өтөбүз. Бисмилlah. 6-бап калкала. Термелтип окуу. Арабча колколатун. Колколатун. Мааниси, тилдеги мааниси термелтүү, чайпалтуу, титиретүү, силкинтүү. Маанилер ушундай маанилерде которулат туугандар. Эми 100%
бир маанини айта албайбыз. Себеби арабча башка тил, кыргызча башка тил. Маанисин которобуз. Буну кайдан алган экенин айттык. Оттун үстүндө казан калкалуу болду деген арабтардын сөзүнөн алган тажвид алымдары. Калкала тамгалары 5. Тамгалары 5. Кутбу жаддин сөзүндөгү 5 тамга. Кутбу деген бөлүнүп жазылат тугандар. Кутбу бир сөз, жаддин бир сөз. Эки кашанын ортосунда чачыратып көргөзгөн 5 тамганы коф, то, ба, жим, дал. Калкала тыбышты бир аз термелтип окуу деген сөз. Тыбыш деген тамга. Ошо тамганы бир аз термелтип окуу деген сөз. Бирок калкала кылынган тыбышты өлчөмүнөн ашыкча кармап токтотуп окубаш керек. Болбосо тамга шаддалуу окулгандай болуп калат. Мисалы кул хуаллаху ахад деп кылышыбыз керек да. Кул хуаллаху ахад деп кылганыбыз таштиттүү далдай болуп калат. Калкала тамгаларынын кандай жерде келгендигине байланыштуу оор жеңилге бөлүнөт. Айрыкча сөздүн акырында шаддалуу болуп келип, токтоого туура келсе бир аз катуураак калкала кылынат. Азыр буну жадыбалдан окуйбуз. Мисалдар. Бул жерде калкала тамгалары 5 калкала тамгасы, сол жагындагылар анын мисалдары. Биринчи сөз ортосунда жеңил дейт. Жеңил деген кичине калкала деген сөз. Кофтун мисалы халакна. Тонун мисалы матолаил фажр. Матола. Банын мисалы хаблум мим масад. Жимдин мисалы лияджал. Лияджал. Далдын мисалы садирак. Садирак. Кийинкиси сөз аягында. Буну калтырып туруңуздар. Бул жана биз көк түс менен жазган сөздөр. Кийинкиге өтүңүздөр. Токтогондо калкала тамгасынан токтосок кандай болот экенбиз? Бул орточо калкала болот. Би роббил фалак. Бул кофтун мисалы. Тонун мисалы мухито. Банын мисалы ма агна анху малуху ва ма касабе. Касабе. Жимдин мисалы затил бурuje. Далдын мисалы лакануде. Акыркысы токтогондо. Токтогондо таштиттүү болуп токтогондо туугандар. Катуураак кылынат. Таштиттүү эместен токтосок эмне экен? Орточо. Таштиттүүдөн токтосок катуураак калкала кылынат. Кофтун мисалы бил хакко. Бил хакко. Тонуку жок. Банын мисалы ватаббе. Ватаббе. Жимдин мисалы илал хаджи. Илал хаджи. Далдын мисалы ашадде. Ашадде. Ортодогусуна кайтабыз юхлак дегенге. Ортодогулар жана биз көк түс менен жазгандар. Бул эки түрлүү болуп кетиши мүмкүн. Аягы сүкүндүү болуп келген тамга, чыныгы сүкүн болуп келсе, эгер ошодон токтосок, орточо болот. Кул аузу бил фалак сыяктуу. Эгер улап кетсек, анда жеңил калкала болуп калат. Халакона сыяктуу. Мисалы юхлако орточо. Юхлако мислуха жеңил калкала. Тусакито орточо калкала. Тусакито алейк жеңил калкала. Янқолибе орточо калкала. Янқолибе илайк жеңил калкала. Фахруже орточо калкала. Фахружу минха жеңил калкала. Валакоде орточо калкала. Валакоде зайянна жеңил калкала. Эскертүү, шадда жана идгам калкалага тоскоол болот. Тактап айтканда, калкала тамгаларында бул эки абал келсе калкала кылынбайт. Шаддалуунун мисалы наджайнаху. Наже жайнаху ката. Туурасы наджайнаху. Шаддалуу тамга сөздүн аягында келип токтосок, ал чоң калкала болот. Аны айттык. Эгер токтобостон улап кетсек шаддалуу тамганы, анда ал калкала кылынбайт. Бул жерде сөздүн ортосунда келип атат. Туурабы, сөздүн ортосунда токтош мүмкүн эмес. Ошондуктан бу жерде калкала кылынбайт. Наджайнаху. Сөздүн аягында келсе деле токтобой кетсек, ал калкала кылынбайт. Мисалы таббат яда аби лахаби ва табба ма агна. Ва табба ма агна деп экинчи аятка өтүп кетсек, ал деле калкала кылынбайт.
Демек шаддалуу калкаладан токтобостон улап кетсек калкала кылынбайт. Андан кийин идгамдын мисалы изхаб би китаби. Бул жерде кайсы идгам болду? Идгам мислайин. Эки окшош тамга ба. Биринчиси сүкүн, экинчиси харакаттуу. Демек экөөнү кошуп бир таштиттүү ба кылабыз. Изхаб би китаби. Изхабе би китаби дегенибиз ката. Эгер изхаб сөзүнөн токтосок, анда калкала кылынат. Изхабе деп улап кетсек идгам пайда болот дагы, ошондо калкала кылынбай калат. Изхаб би китаби бир эле таштиттүү ба болуп калат. Идгам дегенде эле таштит туугандар. Экөө тең эле эки ба болуп жатпайбы? Тиякта эки жим болуп атат, биякта эки ба болуп жатат. Мына ушул менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Өтүлгөн сабактарды кайталаңыздар. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.